Айлазат Бешкемпирова бул цехте иштейт. Айыл тургуну аталган жайда иштөө менен үй бүлөлүк каржы булагын бекемдөөдө. Айтымында ушул сыяктуу ишканалардын ачылышы айыл элин жумуш менен камсыз кылып, жашоо шарттарын жакшыртат. Жакшы, айылдарда, айыл жергесинде ушинтип ачып койсо жакшы да. Элге де жакшы, иштеткен кишиге де жакшы. Учулуп, тигилип, дайым болуп келгенден кийинкисин тигебиз. Бага элегин тигебиз. Белине резинка салабыз, боковой жабабыз. Аталган тигүү цехинда ушул айылдын тургуну Адыл Нышанбаев пайдаланууга берген. Андагы тигүү машиналарын жана башка керектөөлөрүн алуу үчүн өзүнүн чогулткан акчасына, ананда 29% менен насыя алып иштете баштаган. Азыркы учурда ондон ашык кыз келин иш менен камсыз болгон. Кудайга шүгүр, бүт бар үйрөнүшүп, азыр же иштейм деген кишилер да келип атат. Заказыбыз көп болот. Бизден заказ тияктан аябай немеге договор түзүп койгон. Заказыбыз көп, только бизге эми иштегенге помещениябыз өкмөт тарабынан да жардам болуп атат бизге. Жер берип атат, жер өлчөп, жер берип атат. Ошол жерге эми помещение салышыбыз керек болуп атат. Ишканада бир гана жаш келиндер эле эмес, орто курактагы энелер да иштеп жатат. Мында келгендердин айрымдары тигүүнү ушул жерден үйрөнүүдө. Маянасы жаман эмес. Ар бир 10 күндө 7-8 миң сомдон алып жатышат. Мындан ары жогорулашы мүмкүн. Айылга керек, кыз келиндер иштейт, бош отургандар көп азыр. Бар эле садикке балдарын берип коюп иштеп жатат. 10 күн сайын зарплата алабыз. Алды 7-8 миңге чейин алышат. Ушинтип каташын кылып жатышат кыз келиндердин баары. Жакшы жайында. Ашылган жакшы болду. Учурда мырзалардын спорттук кийимдери тигилип жатат. Анын баары Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Жеке ишкердин айтымында, эгер дагы каржылык мүмкүнчүлүгү болсо, 50 адам иш менен камсыз болгудай кеңейтсем деген максаттары бар. 50 болбосо бир 40 адамга чейинки жумуш менен камсыз кылайын деген ниеттер болуп атат да. Анан кичине болсо бизге жогору жактан кичине жана аз кредиттүү немелер болсо ошодон алып, ушундай помещение, накладки салып алып, машинкаларды алып алсак, айыл жергесинде жакшы болуп атат. Кыз келиндер иштегенге дагы иштейбиз дегендер көп болуп атат. Только местабыз, машинкабыз жок болуп калды да. Бакайыр айылында ушул сындуу чакан ишкерчиликтин бир нече түрү иштеп жатат. Болжолу менен 100гө жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Гүласыл Калыкова, Кайнар Ормонов, Чыңгыз Токторбеков, ЛТР Талас облусу.